Жалобат мэрия просмотрела мою историю и так и мне ничего не ответила, ничего не сказали мне, что делать, куда идти, где мне взять эту гумпомощь для ребенка. Я не прошу для себя, я прошу для своего ребенка, потому что я в связи с этим карантином осталась без работы. И кто в этом виноват? Кто виноват в этом, я не могу понять. Хотя не, я понимаю эти... Спасибо, что выбили. Ага. Поэтому, когда у меня будет возможность, когда все это прекратится, я уеду нахрен отсюда. Я уеду с этого Кыргызстана вонючего. Эти киргизы вонючие. Я уеду отсюда. Вот это Кыргызстану, блин. Кыргызстану. Бүгүн 11-апрелге карата Кыргызстанда дагы 41 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу республикалык ыкчам штаб билдирди. Жаңы учурлар Бишкек, Ош шаарларында, Ош, Чүй, Нарын облустарында катталды. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 339 адамга жетти. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 12, Чүй облусунда 3, Ош облусунда 18, Ош шаарында 6, Нарын облусунда 2 адам. Булак Баракелде.org. Лаборатория менен COVID-19 аныкталган бейтаптар менен байланышкан жактардын саны 6251. Жакын байланыштар 1 категория 1070, башка байланыштар 2 категория 5181. Байланышкан жактардын саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүшү мүмкүн. 11-апрелге карата 1 сутка ичинде 5 бейтап стационардан чыгарылды. Ош облусу 1, Жалал Абад шаары 3, Бишкек шаары 1. Бардыгы болуп ушул учурга чейин 44 бейтап айыгып чыкты. Ал эми стационарда жайгашкан COVID-19 инфекциясы аныкталган бейтаптардын саны 19 түзөт. Алардын 9-у оор абалда, алардын ичинен 5 адам реанимацияда. Булак чындык KG. Малика Дина кайда барба күйөөлөрү 2-3-4 баласы менен таштап кеткендер. Белгилөөчү Малика Дина өзүнүн жеке Instagram баракчасынан жаңы посту менен бөлүштү. Кайда барба күйөөлөрү 2-3-4 баласы менен таштап кеткендер. Кайда барба ата-энесин чанган адамдар. Эх Кудайым, эмне эле болуп баратабыз билбейм. Жүрөк ыйлайт. Кудайдан тиленем, ар бир наристе атасынын жана апасынын жанында толук үй-бүлөдө чоңойсо экен. Эч ким кордукту, зардыкты көрбөсө экен. Ден соолуктары чың болуп, жашоосу оңдолуп келсе экен. На видео только часть тех, кто нуждался в поддержке. Но больше всего меня поразили некоторые семьи, которые, живя в великах, теплых квартирах, у которых шугур есть хоть какие-то продукты, обратились к нам. Я, конечно, не хочу никого осуждать, но я верю в то, что, посмотрев видео, вы увидите и действительное понимание слова «нуждается», до вас дойдет с иной точки зрения. Спасибо всем, кто отозвался, отправил денег, дал вещей. Моей благодарности нет предела. Да хранит вас всех Аллах. Счастья вам, здоровья вам и вашим близким. Амин. Булак аргумент KG. Спортқа қойылған ақшалар!